Ассаламу алейкум, урматтуу Бага Сүрө Кыргызстан каналынын катталуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Кыргызстандын 70% эли мага окшоп айылда жашайт. Айылда малдын баардык түрүн кармайсың. Тандырганан жаап, очокко тамак бышырабыз. Өзүбүздөн чыккан бекер азыкты сайга, жарга же болбосо мусорго алып барып таштап, базардан кабы менен 1000 сом, 2000 сом көзүнө карабай, химиялык жер семирткич алып келип беребиз дарактарга. Анда эмесе бүгүн биз сиздер менен өзүбүздөн чыккан бекер жер семирткич боюнча кеп кылабыз. Анда биз менен бирге болуңуздар. Айылда малдын тезегин, кыгын кургатып, очокко жагабыз. Ошондой эле отунду тандырга жагабыз. Мына очокко келдик азыр. Мына ушул очокто турган көл бул эң баалуу азык болуп эсептелет. Бул көл комплекстүү азык. Көлдүн курамында фосфор, калий, кальций, магний, марганец, бор жана башка Менделеев системасындагы 30га жакын элементтин бардыгы бар. Бизде күлдү жерге салбастан муну алып келип бир чуңкурга же алып барып мусорго ыргытып беребиз. Күлдү кулпунайга 50-60 граммдан бир түбүнө салса болот. Малинанын түптөрүнө 200 граммдан салабыз. Бир даракка жарым челек, бир челек күл салууга болот. Биз азыр көң менен аралаштырып салабыз. Стволдон алысыраак салабыз. Жер менен аралаштырып чыгабыз.